УТР-4 телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Жанара Эсенова, саламатсыздарбы. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Гонконгко болгон жумуш сапары аяктады. Сапардын жүрүшүндө Кытайдын Атайын административдик району Гонконгтун жогорку даражалуу өкүлдөрү менен жолугушуулар өткөрүлдү. Анын ичинде администрациясынын башчысы Джон Ли жана Гонконгтун каржы катчысы Пол Чан бар. Сапардын программасынын маанилүү пункттарынын бири Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин жыл сайын дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн алдыңкы эксперттерди, каржы тармагынын лидерлерин жана бизнес өкүлдөрүн чогулткан абройлуу эл аралык иш-чара деп эсептелген Азия каржы форумунда сүйлөгөн сөзү болду. Мындан тышкары Адылбек Касымалиев ири банк жана финанс институттарынын жетекчилери менен бир катар жолугушууларды өткөрүп, анда эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо, Кыргызстандын экономикасына инвестиция тартуу жана өлкөлөр ортосундагы соода алакаларды кеңейтүүнүн келечеги талкууланды. 2024 жылдын 5-июлунда Бишкек шаарында Турак жай кварталын, Ош базарынын жаңы комплексин, жаңы Батыш автобекеттин жана башка социалдык объектилерди камтыган көп функционалдуу шаарчанын курулушу башталган. Курулуш 27 бөлүктөн турса, учурда 5 объект курулуп калды. Жаңы Ош базар күз айларына аяктап, пайдаланууга берүү мерчимделүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. Бишкек шаарынын сыртында, Достук айылынын маңдайында көп функционалдуу шаарча курулууда. Бул шаарчанын ичинде Ош базар, автобекет курулат. Мында бүгүнкү күнү 5 бригада иштеп, анда 300дөн ашуун жумушчулар кызуу иштеп жатат. Ушул айдын күз айында толук аяктап, пайдаланууга берилүү күтүлүүдө. Комплекс Фучик көчөсүнүн батыш тарабында Бишкектен аэропортту көздөй бараткан жолдун жээгинде жайгашкан. Болжолдонгон аймактын жалпы аянты 162 гектарды түзөт. Курулуш үчүн шарттуу түрдө сунушталган жер чоң 3 аймакка бөлүнөт. Биринчиси соода, экинчиси өнөр жай жана үчүнчүсү турак жай зонасы болот. Алардын баары парк аймактары менен бөлүнөт. Бул общий территориясы 162 гектар, анын ичинде жилой домдор бар. Автобекет, анан ушул торговый рынок, Ош базар. Бул өзү жумушу август айларында башталды. Август айларында 5 катлован берилди, 5 секция, өзүңүздөр көрүп тургандай арттагы. Бул общий өзү торговый рынок 27 секциядан турат, ошонун 5 секциясы башталды. 5 блогунун буюрса монолитный железобетонный каркастарын март айын тапшырып беребиз буюрса. Азыркы учурда бул жерде 5 бригада иштеп атат. Бир бригадада 65-70 баладан общий количество где-то 300, 320, 350 чейин чыгат. Жумушка жараша балдар чыгып атат азыр. Соода комплексинин жанаша жайгашкан аймагында мейманкана, чоң автобекет жана бизнес борбор куруу пландаштырылууда. Мындан тышкары курулуш базарларына жанаша жайгашкан аймактарда мечит, медициналык жана спорт борборлору, ресторандарды жайгаштыруу каралууда. Ал үчүн мында бүгүнкү күнү 300дөн ашуун жумушчулар иштеп жатат. 300 бала иштейт бу жерде. Бардыгы бүтөсү камсыздандырылган, обед берилет. Өтө жумуш өтө ыңгайлуу бизге. Бардыгы көзөмөлдө турат, карашып турат. Прораб бригадалар бүт жерде жүрүшөт, жаныбызда жүрүшөт. Өтө жакшы, удобный, жакшы болуп атат. Өзүбүздүн жерибизде, элибизде, самый главный ушул. Россияда эмес, өзүбүздүн жерибизде иштеп атат, өзүбүздүн жумуш чыкканда, ушул жерде иштеп атат, сүйүнүп. Материалдын бардыгы келген, ушул жерде түшүрүлгөн. Только бизден жумуш эле кылыш. Ата задержка нерсе жок да, бу жердечи. Айлык, маяна бүт өз убагында. Задержкасы жок берилип атат. Бул масштабтуу долбоор шаардык инфраструктураны жакшыртууга багытталган. Батыш автобекети менен борбордогу Ош базарын жаңы комплекске көчүрүү менен шаардагы тыгын көйгөйлөрүн чечет деп күтүлүүдө.
Негизгисинен муну президенттин иш башкармалыгы тарабынан курулуп атат. Курулуштун мөөнөтү 25 май болчу, акыркы мөөнөтү 2025 жылдын 25 майында Кудай буйрса бүтөт деген үмүттөбүз. Жаңы вокзал бүткөндөн кийин ал толугу менен шарты менен болот. Заманбап вокзал болот, ошол жака баардыгы кайра барышы. Ош базарын шаардын чет жакасына көчүрүү идеясы мурдатан айтылып келген. Бул анын айланасындагы тыгынды азайтуу, калаанын бул бөлүгүн иретке келтирүү жана башка максаттарды көздөйт. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Бишкек шаары. Жаңы эрежелерге ылайык жумушка алуу, жумуштан бошотуу, эмгек өргө берүү жана башка кадрдык маселелер боюнча буйруктар эми электрондук түрдө түзүлөт. Мындай документтер 60 жылдык мекемелик сактоо мөөнөтү бүткөндөн кийин мамлекеттик архивтерге түбөлүк сактоого өткөрүп берилет. Ошондой эле бул ресурстарды олуттуу үнөмдөөгө шарт түзөт. Мисалы, 300 000 бюджеттик кызматкердин эмгек өргүүсү боюнча буйруктарын санариптештирүүсү жыл сайын А4 форматындагы 1 миллиондон ашык кагаз барактарын колдонууну азайтат. Бул туурасында Айгерим Дүйшөбаева айтып берет. Эми эч кандай кагаз барагы жок эле эмгек өргүүсүнө чыккан же кандайдыр бир буйруктардын аткарылышына электрондук негизде кол койсо болот. Санариптик өнүктүрүү министрлиги муну иш жүзүндө көрсөтүп түшүндүрмө берди. Бул ыкма биринчиден убакытты үнөмдөп А4 форматындагы 1 миллиондон ашык баракка үнөмдөлүп ыңгайлуу шарт түзүлдү. Ушул 9 январда ушул жанагы перечинге өзгөртүүлөр киргизгенден кийин биз толук кандуу ушу электронный форматка өттүк. Бүт кадр маселеси боюнча бүт буйруктардын баардыгы азыр онлайн форматта макулдашууларда өтөт. Кол койгон министрдин кол койгону дагы электрондук онлайн форматта кайсы жерде болбосун, даже командировкага кеткен күнү анын доступу болот ушул приказдарга кол койгонго. Бунун баардыгы ушул биздин ресурстарды үнөмдөөгөнгө жол берет. Пенсияга чыгып атканда ар бир жаран ушул мамлекеттик орган болобу кайсы органга кайрылат, справка бергиле ушул жерде иштегеним боюнча. Ошону азыркы күндө ошону издеп, ошо справканы архивден табыш үчүн кээ бирде бир 10-15 күнгө чейин убакыт созулуп кетет да. Анан электрондук форматка өткөндөн кийин бул убакыт дагы кыскарылып атат. Полный электронный эмеге өткөндөн кийин бир 2-3 мүнөттө эле тапса болот да бул базадан. Ар бир мамлекеттик мекемеде жүздөгөн кызматкер болсо, алардын ар бир жыл ичинде чыккан документтердин саны чексиз. Бул кызматкерлер жана жарандар үчүн дагы ыңгайлуу болуп калмакчы. Бизге архив кызматына чоң ыңгайлуу болду. Анткени бизде 65 территориябызда 65 архив бар. Ар бирине кат жанында отургандай эле жөнөтөбүз. Биздин жанагы 24-жылы сентябрда киришкенде кат алышуунун баардык түрүнө электрондук түргө уруксат берилди. Эгер мурун 24-жылдын сентябрына чейин туруктуу сакталуучу каттарды кагаз түрүнө чыгаруу керек болсо, сентябрь айынан баштап анда жок кылынды. Сентябрь айынан баштап ар бир мекеме башка мекеме кат жөнөтүп атканда жалаң гана электрондук түрдө түзүлсө болот. Муну ар бири отпускага, командировкага, тартиптик жазага же сыйлыкка буйрук менен берилет. Ушул буйруктун баардыгы, бул баардан кошкондо бул 1,5 миллиондон ашык буйрук болот жылдын ичинде. Баардыгын электрондук түргө түзгөнгө уруксат берилди. Өлкө боюнча бардык мамлекеттик мекемелерде айыл өкмөттөргө чейин инфодокс программасынын негизинде кадрдык кагаздарды санариптештирүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эми архивдик кызмат жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, январдын аягына чейин кадр тармагына тиешелүү болгон 700дөн ашык кагаздар электрондоштурулат. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшан Сабиров Аламеден районунда социалдык контракт программасына катышкан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн турмушу менен таанышып алды. Алардын жетишкендиктерин дагы көрдү. 2022 жылы президент Садыр Жапаров демилгелеген бул программа жакырчылыкты азайтуу жана үй бүлөлөргө туруктуу киреше табууга көмөктөшүүнү көздөйт. Өлкө боюнча 3 жылда 35 миңден ашуун үй бүлө социалдык келишим түзүлсө, алардын 221 Аламеден
Аламүйдүн районунда жашайт. Сапардын жүрүшүндө министр ийгиликтүү долбоорлордун бир нече мисалын көрдү. Медербек Абдылдабековдун үй бүлөсү азык-түлүк дүкөнүн ачуу үчүн келишим түзүп, 100 000 сомдук пайызсыз насыя алып, учурда 30 000 сомго чейинки туруктуу киреше табат. Ошондой эле тигүүчү Роза Ташматова алган колдонуу 2 тигүүчү машина сатып алууга жумшап, комушунча жумуш орундарын түзгөн. Анын 1 айлык кирешеси 30 000 сомго жетет. Министр алдыда аймактык бөлүмдөрдүн ишмердүүлүгү менен тереңирээк таанышып, социалдык контракт программасынын жыйынтыктарын жеринде изилдөө үчүн дагы бир катар сапарларды улантарын кошумчалады. 25-жылга дагы биз ушундай социалдык контракттарды боюнча 2 миллиард сомду бюджеттен алып туруп беребиз. Дүйнөлүк банкта бул маселеге анча-мынча көмөктөшүп атат. Кудай буйруса биз ошол жанагы социалдык контракттарды биринчи этабын алып туруп, эгерде бул ишкерчиликти жакшы жүргүзүп кетсе, мына мисалы үчүн 2 жумуш орун түзөө же 3 жумуш орун түзөө, бул түрлүү багыттарда иштеп атышат. Эгер булар өздөрү жана үй бүлөсүн багып, плюс өздөрү жанагындай пайда алып кете турган болсо, биз кийинчерээк мына 200 000 пайызсыз айыл банк аркылуу, элдик банк аркылуу дагы мындай пайызсыз 3 жылга кредиттерди берип атабыз да. Smart Generation кайрымдуулук фонду менен Аламүйдүн районунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети аркасында Достук айыл өкмөтүнө караштуу Ленин айылында 140 үй бүлөгө бекер көмүр таратылды. Иш-чаранын максаты кыш мезгилинде аймактардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн көмүргө болгон муктаждыгын жоюу болуп саналат. Теманы кабарчыбыз улантат. Чүй облусундагы Достук айыл аймагынын Ленин айылында калктын аярлуу катмарына 80 тонна көмүр бекер таратылды. Кайрымдуулук иш-чарасы Smart Generation кайрымдуулук фонду тарабынан демилгеленген. Сезон сайын мына ушундай жардамдарды берип келебиз. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көмүр таратып жатканыбыздын себеби алардын турак үйлөрү жылуу болсун деген тилек. Жана ошондой эле жылда ушул маалда Кувейт мамлекетинин эгемендүүлүк күнүнө карата Кувейт кербени деген аталыш менен бул иш-чара өткөрүлүп жатат. Иш-чарага катышкан Аламүйдүн районунун акими элдин жашоо тиричилигин жакшыртуу, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүү үзгүлтүксүз уланаарын белгилеп, аталган фондго ыраазычылык билдирди. Аламүйдүн району боюнча жергиликтүү тургундарына жардам берүү күнүмдүк жашоосунда, турмуш тиричиликтеринде жеңил жана жакшы мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүп берүү биздин милдетибиз. Мына азыр Кудайым буйруса 140 үй бүлөгө биз жардам берип атабыз. Мындайча айтканда сиздерге чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Таратылып жаткан көмүр жалпысынан 140 үй бүлөгө берилди. Бул жардамдагы биздин элибиздин бир жак четин мындай күнүмдүк турмуш тиричилигинде бир жок дегенде бир кандайдыр бир көйгөйүнүн четин чечкенге жардам берет деп эсептейм. Ошол фондко Smart Generation фондунун өкүлчүлүктөрүнө, жетекчилерине биз ыраазычылык билдирип атабыз. Кайрымдуулук иш-чарасы башка райондордо да уланаары айтылды. Долбоор кыш мезгилинде аймактардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн көмүргө болгон муктаждыгын жоюу максатын көздөйт. Назира Бегалиева, Шаршанбай Акымбеков, УТРК Чүй, Аламүйдүн району. Аламүйдүн районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Азамат Эргешев менен кыргызстандык эмерек өндүрүүчүлөрүнүн башын бириктирүүнү мерчемделген район жоопкерчилиги чектелген коому эки тараптуу кызматташуу боюнча меморандумга кол коюшту. Бул меморандум аркылуу тараптар аталган райондун аймагында өндүрүштүк, анын ичинде эмерек кластерин уюштурууну көздөшүүдө. Эгерде алдыга коюлган пландар ишке ашса, аймакта ири көлөмдөгү атамекендик эмерек өндүрүүчүлөрдүн ири пайда болот. Башкы максат Кыргызстанда жасалган мебелдердин сапатын жогорку деңгээлге көтөрүп, жергиликтүү ишкерлердин пайда табуу мүмкүнчүлүгүн 3-4 эсеге көтөрүүгө багытталган. Кластердин максаты ошо өндүрүштүк эмерек чыгаруу тармагын өнүктүрүү, заманбап жаңы европалык өндүрүүчүлөрдөн жабдыктарды алып келип, сапаттуу эмерек чыгарып, ошол Кыргызстандагы өндүрүштүк Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыккан эмеректин жалпы көлөмүн көбөйтүү, импортты кыскартып, биздин атамекендик эмерекке басым жасалса деген аракеттебиз.
Коррупциялык мүнөздөгү кылмыштарга жол бербөө максатында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан иштелип чыккан мыйзам долбоору 20 январдан баштап күчүнө кирет. Буга байланыштуу атайын кызмат ар бир аймактын мамлекеттик жана муниципалдык мекемелеринде атайын чогулуш өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Кезектеги жыйын Чүй облусунда да өткөрүлдү. Мыйзам 20 январда күчүнө кирет. Барыңыздар билесиздер, 1 январ күнү түнү биздин УКМКнын төрагасы генерал-полковник Ташиев Камчет Кыдыршаевич өзүнүн массалык маалыматтарга видео кайрылуусун жазады. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасын аткаруунун алкагында президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө облустун бардык мамлекеттик органдарынын катышуусу менен Чүй облусунун укук коргоо органдарынын координациялык кеңешмеси өткөрүлдү. Жыйындын катышуучуларына кабыл алынган Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жоболору түшүндүрүлдү. Өзүңөр билесиңер, Чүй облусунда жер маселеси кандай экен. Ошонун негизинде мындай отурган схемалар бар болсо 2025 жылы мына токтотуңуздар, болду, мурункудай заман жок, бүттү. Кийин мындай айтканда кармалган кишинин иш козголсо, далилденсе, коррупция боюнча шектелген. Иш кыскарбайт, штраф менен чыкпайт мурункудай. Жоопко тартылат, түрмө мөөнөтүн алат. Аябай оор болушту. Анткени андан сырткарыда кармалган киши өмүр бою жумуштан четтетилет. Өмүр бою жумушка кире албайт. Жакындары, бир туугандары, ата-энеси, бала чакасы дагы жумушка өмүр бою кире албайт. Жыйындын жүрүшүндө коррупциялык кылмыштарга күнөөлүү деп табылган жарандарга мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегенге өмүр бою тыюу салууну караган мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгендиги, коррупциялык кылмыштар үчүн айыппул толук жоюлгандыгы тууралуу, мыйзамсыз байоо үчүн 300-500 миң сом айыппулдун ордуна 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралгандыгы, эгерде кайсы бир жаран, анын жубайы же алардын жакын туугандары оор же өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табылган болсо, андай жарандар мамлекеттик кызматка кабыл алынбастыгы айтылды. Ошондой оор мындай мыйзам долбоору күчүнө 20 январдан баштап кирет. Өзүңүздөр билесиздер, мындан кийин баягы ошон үчүн билбей калдык деп, көрбөй калдык деп, биздин элибиз кыйналбасын, жакшылап түшүндүрүп койгула, кызматкерлерге айтып койгула деп төрага суранып кетти. Ошон менен мына бияка чогулуп атабыз. Эгерде жаран коррупциялык кылмыш жасагандыгы үчүн күнөөсүн мойнуна алса жана келтирилген зыяндын ордун толтурса, ага ушул берене боюнча эркинен ажыратуунун эң жогорку мөөнөтүнүн жарымынан кем эмес өлчөмүндө жаза колдонулары эскертилди. Өлкө башчыбыз 2024 жылдын декабрь айында болуп өткөн 3-чү элдик курултайдын жүрүшүндө белгилегендей, коррупция менен болгон аяусуз күрөш улам барган сайын күчөп, улантыла бериши керек. Өлкө башчыбыздын бул тапшырмасын ар бир мамлекеттик, муниципалдык жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери өз ишмердүүлүгүндө жетекчиликке алуусу кажет. Муну менен катар координациялык кеңешменин жыйынында өлкө жетекчилиги тарабынан 2025-2026 жылдары коррупциялык кылмыштарды абсолюттук деңгээлде жоюу милдети коюлгандыгы айтылды. Буга байланыштуу Чүй облусунун мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдарынын кызматкерлерине коррупцияны ишке ашырууга же коррупциялык схемаларды уюштурууга жол бербөө эскертилди. Учурдан пайдаланып, барыңыздарды коррупциялык кылмыштар менен күрөшүүнүн жаңы этабын активдүү колдоого алып, өзүңүздөр жетектеген мекемелерде иштеген кызматкерлер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берүүңүздөрдү суранабыз. Ошону менен бирге коррупциялык иштин фактылары аныкталган учурда тиешеси бар адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жаңы кабыл алынган түзөтүүлөрүнө ылайык соттолгон адамга белгилүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлөөгө өмүр бою тыюу салуу менен кылмыш жоопкерчилигине тартылаары жана күнөөлүү адамга карата мамлекетке келтирген зыяндын ордун толук толтуруу менен эркиндигинен ажыратуу түрүндө милдеттүү түрдө жаза берилүүсү боюнча толук кандуу маалымат берилди. Аталган жыйынга 300 адам катышты. Ушундай эле жыйындарды Чүй облусунун райондорунда жана шаарларында өткөрүү боюнча протоколдук чечим кабыл алынды. Чүй облусунун Сокулук айылындагы мыйзамсыз менчиктештирилген дан тегермени мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Атайын кызмат тарабынан жүргүзүлгөн текшерүү иш-чаралардын жыйынтыгында мамлекетке алынган дан тегерменинин баасы 331 миллион 391 миң сомду, ал эми жеринин аянты 2,4 гектарды түзөт. Белгилей кетсек, дан тегермени фермердик жана үй бүлөлүк чарбалар, элеваторлар, айыл чарба ишканалары жана
тамак аш өнөр жайынын ишканалары үчүн дан өсүмдүктөрүн тазалоо, кургатуу, ташуу жана сактоого багытталган оруп жыноодон кийин иштетүү үчүн механикалаштырылган машиналардын, жабдуулардын жана курулмалардын комплекси бар аянтча болуп саналат. Белгилүү болгондой, Колос дыйкан чарбасынын төрагасы 2023 жылдын 22 ноябрында 13 дыйкан чарбанын кызыкчылыктарына каршы 2,4 гектар болгон дан тегерменин өзүнүн наамына мыйзамсыз түрдө каттатып алган. Учурда УКМК мыйзамсыз менчиктештирилген өндүрүштүк жана социалдык объектилерди мамлекеттик балансына кайтаруу боюнча иш-чараларды улантууда. Бүгүн Бишкекте диний жамааттардагы аялдардын ролу, Кыргызстан менен Түркиянын тажрыйбасы аттуу эл аралык симпозиум өз ишин баштады. 4 күнгө чейин улана турган иш-чара Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, Түркия мамлекетинин Кыргызстандагы элчилиги жана Муткалим аялдар коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Ал Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда аялдардын диний, социалдык жана маданий чөйрөдөгү орду боюнча тажрыйба алмашууну максат кылат. Кененирээк Назира Бегалиеванын материалында. Аялдардын диний жамааттардагы ролу талкууга алынып жаткан актуалдуу темалардын бири. Бул айрыкча Кыргызстан үчүн өзгөчө маанилүү, анткени дин, коомдук жана маданий жашоодо чоң орунду ээлейт. Бүгүнкү күндө аялдар билим берүү жана социалдык демилгелерге активдүү катышып, айрым диний уюмдарда лидерлик позицияларды ээлеп, өз жамааттарынын өнүгүшүнө чоң салым кошуп жатышат. Адистердин айтымында акыркы жылдары диний чөйрөдөгү аялдардын орду айрым деңгээлде бекемделе баштады. Ошол эле учурда аялдар салттуу көз караштар жана стереотиптер менен шартталган чектөөлөргө дагы деле туш болууда. Алардын чечимдерди кабыл алуу процессине катышуусу, тең окутуу мүмкүнчүлүктөрү жана диний чөйрөдөгү орду боюнча маселелер актуалдуу бойдон калууда. Эмне үчүн мындай болуп жатат? Салттар кайда бүтүп, укуктар кайдан башталат? Башка өлкөлөрдүн кайсы ийгиликтүү тажрыйбаларын колдонууга болот? Бүгүн Бишкекте ушул маселелерди талкуулаган диний жамааттардагы аялдардын ролу, Кыргызстан менен Түркиянын тажрыйбасы аттуу эл аралык симпозиум өз ишин баштады. Негизги максаты бул Түркия Республикасы менен биздин республикабыздын ортосундагы тажрыйба алмашуу. Алардын дагы барыңыздарга маалым, аябай бай, чоң тажрыйбасы бар. Мына ошол эле учурда бизде да айта турган тажрыйбабыз бар. Мына эки тарап тең тажрыйба алмашып, баарыбызга маалым аялдардын ролу өтө маанилүү. Биздин коомубуздагы баса белгилеп, жетекчилигибиздагы, өлкө жетекчилигибиз дайыма баса белгилеп келет. Мына ошол жаатта дагы көйгөйлөрүбүз бирок бар. Мына ошол көйгөйлөрдү чечүү жолдорун чогуу издөө. Иш-чарада мамлекеттик дин саясаты, маданияттар аралык диалогту бекемдөө жана Түркиянын аялдарды колдоо боюнча ийгиликтүү тажрыйбалары талкууланууда. Айрыкча диний жамааттардагы аялдардын абалын жакшыртуу жана алардын коомдук жашоого активдүү аралашуу боюнча маселелер каралууда. Симпозиум эки өлкөнүн диний жана социалдык чөйрөдөгү тажрыйбаларын изилдөө жана билим берүү менен маданият тармагында кызматташууну бекемдөө максатын көздөйт. Ага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, дин кызматкерлери жана эксперттер катышууда. Бунун негизги максаты ошо Түркиядагы ошол аялдар менен иштеген Диянеттин тажрыйбасын Кыргызстандагы биздин ошол лидер айымдарга, биздин коомчулукка, ошол эле Кыргызстан элине көргөзгөнгө ушундай бир тажрыйба бар. Эми азыр негизи эле азыр Түркияда бизде андай система жок Кыргызстанда. Мүмкүн ошон үчүн дагы чакырылып атат. Ошо Түркиянын Диянеттеги системасы аялдар менен иштөө муну бир өзүнчө бир багытка салууда. Булардын бир тажрыйбасын алып биз аны ишке ашырсак деп, анткени бизде муфтиятта атайын аялдар менен иштеген Түркиядай муфтинин орун басары, аялдар бөлүмү, фатва бөлүмү деген жок азырынча. Мүмкүн келечекте буюрса бул ачылып калар. Бул симпозиум Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы диний жана социалдык кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Түркия сыяктуу мамлекеттердин эл аралык тажрыйбасы көрсөтүп тургандай, аялдарды колдоо алардын коомдук ролун бир кыйла күчөтө алат. Biz Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı. Turkiyadagi azırkı Diyanet Başkarmalığında birinci müdür turat. Andan keyin müdürdün 5 yardımcısı bolot. 4 erkek yardımcısı bolsa, bir söz turda ayal müdür yardımcısı bolup işledikken. Degeni ayaldardındagı dini
mekemede alarga bergen sый урматы көрсөтүп кетет деп айтты. Bunlardan bir tanesi hanımefendi. Тажрыйба көрсөткөндөй, ийгиликтер көп учурда аялдардын өз демилгесине жана өзгөрүүгө болгон умтулусуна жараша болот. Ошондой эле Кыргызстандын башка өлкөлөр менен тажрыйба алмашууга багытталган кызматташтыгы бул маселелерди чечүүдө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Мындай демилгелер аялдардын диний жана коомдук жашоодогу ордун бекемдөө үчүн маанилүү кадам болуп калышы мүмкүн. Назира Бегалиева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Бишкек шаары. Энергетикага эмгек сиңирген ишмер энергетикалык эгемендүүлүктүн автору Жамалбек Түлөбердиевдин 90 жылдыгы белгиленди. Анын активдүүлүгү менен кезегинде Кыргызстан энергетикасы жаңы деңгээлге чыккан. Жылуулук жана гидроэлектр станциялары, электролиниялар курулган. Токтогул жана Күрүпсай ГЭСтеринин кубаттуулугу жогорулаган. Кененирээк Клара Кудайбергенова баяндайт. Барлык жагынан независимый условия түзүлүп атат. Бүт өмүрүн энергетикага арнаган кемеңгер инсан Жамалбек Түлөбердиевдин эмгек жолу жалпы энергетиктер үчүн үлгү. Аны кесипкөй өз ишин билген чыныгы адис экендигин замандаштары жана кесиптештери сыймыктануу менен эскеришет. Энергетиканын муктаждыгын, энергетика кайсы тармак, кайсы багыт менен өнүгүш керек. Энергетика өзгөчө гидроэнергетиканы өндүрүп, Кыргызстанды электроэнергия менен камсыз кылып, керек болсо аны чет өлкөлөргө сатып, ошентип Кыргызстандын экономикасына чоң салым келтириш үчүн зор аракеттерин жумшаган. Анын энергетика тармагындагы эбегейсиз эмгеги бүгүнкү күнгө чейин калкты электр энергиясы менен камсыз кылууда пайдубал жана булак болуп калды. Анткени улуу энергетиктин демилгеси менен курулган Кыргызстандагы Камбарата, Таш көмүр, Шамалды Сай сыяктуу ири ГЭСтер жана Бишкек жылуулук электр борборунун курулушу азыркыга чейин кызмат кылып келет. Ал эми Токтогул жана Күрүпсай ГЭСинин кубаттуулугун жогорулатуу анын эң маанилүү эмгектеринин бири болуп калды. Жөн эле келип калган жок бул киши. Кыргызстанда ГЭСтер курулат, линиялар курулат деп бул кишини дайындалган. Орду аябай чоң. Ошо Жамалбек Түлөбердиевич иштегенде ошол доорунда азыркы энергетика түптөлгөн. Анан айтсак, бул кишинин келгени өзүнчө феномен деп айтып жүрчүбүз. Бүт линиялардын баарын заказчиги, проекттерин жасаткан Быстровский энергокомбинат болгон. Ысык көлдүн тегерегине кольцо курулган, Нарынды көздөй линия курулган, Ат башы ГЭС курулган. Жамалбек Түлөбердиев Москва суу чарба институтун бүтүргөндөн кийин эмгек жолун Аламүдүн ГЭСинин гидротехникалык каскадынын башчысы болуу менен баштаган. Андан соң Кемин районундагы энергокомбинатта директор болуп иштеген. 1971-85 жылдар аралыгында Кыргызстан башкы энергия системасынын башында турган. Ысык-Көл облусуна, Нарын облусуна, Чүй бооруна бүт электричество боюнча ошол Жамалбек Түлөбердиевдин колу тийбеген объект калган эмес. Бардык жерге катышып, Ат башы ГЭСин пускат эткен. Кажысай тетис деген көлдө. Ошону эксплуатация кылган. Кыргыз балдарды өстүрүп, окутуп, чогутуп, повышение квалификации Москвага, тияк-бияка жиберип, окутуп, повышение кылчу. Мына андай жетекчи жок Кыргызстанда. Ал үй бүлөдө мээримдүү ата, сүйүктүү жар болгон. Көп убактысын жумушта өткөрсө да, абдан камкор болгондугун өмүрлүк жары эскерет. Мыкты киши болгон. Жаткан жери жайлуу болсун, опера торко болсун. А киши 23-нде Москвадан институт бүтүп келген. Дүние жүзүнүн баарын кыдырып келди. Эч кандай мындай бытырып болгон жок. Өмүр бою бир ооз жаман сүйлөгөн жок мага. Эч кандай. Балдардын да ошондой атмосферасы. Чындыгын айтканда. Татыктуу эмгеги менен элге жаккан мамлекеттик кызматкер Жамалбек Түлөбердиев жогорку кеңештин 3 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Өмүрүнүн акыркы жылдары ал Кыргыз Республикасынын энергетиктер ассоциациясынын президенти болуп иштеген. Клара Кудайбергенова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй.
Мына ушундай жаңылыктар топтому бүгүнкү күндү жыйынтыктады. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк ОТРК телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.